Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйыны бул рет курулуш иштериндеги сапаттуулукка жана Бишкек шаарындагы башаламан курулуштарды көзөмөлдөөгө багытталган. Депутаттардын кыдыруусу курулушта сертификаттоонун сыноо лабораториясынан башталды. Силер жанакы все-таки я сторонник того, что контрольные функции силерде болуш керек. Баса калып эле текшертишиң керек. Бүт эле үйдөчү. Каскалар текшерет. Мен айтканым, силер теорияда норматив чыгарып бересиңер, дейби? Туура? Мындай болуш керек боюнча мен строитель аткарышым керек. Аткарабайбы, силер баса калып текшеришиңер керек. А биз текшеребиз да, обязательно. Мында курулушка керектелүүчү материалдардын сапаттуулугу, бетондун бекемдиги текшерилет. Асфальт салуудагы лабораториялык көзөмөл да ушул жерден өтөт. Депутаттар бардык процесстерди кылдат карап чыгышты. Айтып бересиң сен үчүн. Булардын заключение менен канча бет бузулган ушундай туура эмес бетон. Булардын заключение мындай да, бул курулушта мындай көрүнүштөр, мындайча айтканда жок эсе. Себеби дегенде мына курулуш компанияларынын биякта иштеген байкелер да бар. Министрликтин маалыматында жасалма титиретүү жолу менен Бишкекте үйлөр акыркы жолу 1991-жылы текшерилген. Учурда курулуп жаткан көп кубаттуу имараттардын сейсмикалык туруктуулугу Лира программасы боюнча көзөмөлдөнөт. Комитет мүчөлөрү курулушту карап, бардык нормалар менен жеринде таанышып чыгышты. Азыркы учурдагы болуп аткан иштер бул жакшы деп айтсак болот. Маселе эми мурда курулган үйлөрдүн сапаты кандай? Ушул жагы гана калып атат. Себеби акыркы жылдар, акыркы убакта ушул жер кыртышындагы жер тирелери бүт дүйнөсүндө аябай көп болуп атат. Биздин жарандарыбыздын, биздин элибиздин коопсуздугу биринчи маселе болуш керек. Ушул жакка көңүл буруу боюнча комитет атайын жыйын болуп атат азыр. Курулуш министрлиги учурда Бишкек шаарында 100дөн ашык турак жайларга паспорттоштуруу иштерин жүргүздү. Салынып жаткан объекттер боюнча бирдиктүү маалыматтар базасы онлайн түрүндө ишке кирди. Бирок каладагы башаламан курулуштар дагы да болсо иретке келтириле элек. Айрым курулуш компанияларга ишенип акчаларын берип коюп, анан көп жылдан бери курулбай жаткандары бар баштап коюп. Экинчи маселе бул шылуундар жана мошенниктер алдап кеткендери бар. Үчүнчүсү мыйзамсыз баягы участоктарга эч кандай уруксат кагазы жок, салып алгандар бар да. Биздин жарандарыбызды алдап кетип, же болбосо токтоп калган курулуштарды айманы ошол курулуш компаниялары менен укук коргоо органдары менен биргеликте иш алып барып атабыз деп атат. Бирок эми абдан көп болгондуктан мындай учурлар азырынча аягына чыга элек экен. Биздин комитеттин көзөмөлүндө болот. Көчмө жыйындын жүрүшүндө буга чейин кабыл алынган жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматтары угулду. Элдин коопсуздугун эске алып, курулуш жүргүзүүдө сапатка көңүл буруу дагы да болсо актуалдуу ойдон калууда. Жолдор боюнча мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, элдер аябай нааразы. Бир жылга чыдабай атат жолдорубузчу. Мен ошону азыр ушу маселени көтөрүп кеттим. Негизинен азыр технологияларчы ошо кыш оор болсо дагы, жай ысык болсо дагы ошондой технологиялар бар. Ошо технологиялар менен курса, мен ойлойм, бардык маселе чечилет деп. Депутаттар курулуш министрлигинин жаңы техникалык базасы жаңыланып, чыңалып жатканына ынанганы менен парламенттин берген тийиштүү тапшырмалары толук кандуу аткарылбай жатканына тынчсыздануусун билдиришти. Анткени имараттардын сейсмикалык туруктуулугу, Бишкектеги башаламан курулуштар эл өкүлдөрүнүн эмес, коомчулуктун башкы талабы болууда.